Акылдуу болгондун пайдасы жок болуп калды азыр ChatGPT үчүнчү. Себеби акылдуу болгону өтө оңой болуп калды. Ким ChatGPT колдонсо акылдуу болуп калды. А ChatGPT'ни баары эле колдонот уже. Баары эле колдонот. Мектептеги балдардан картаңдарга чейин баары тең ChatGPT колдонот. Ошол үчүн баарыбыз тең акылдуу болуп калдык. Ошол үчүн акылдуу болгонун азыр пайдасы жок. Ошол үчүн докторантура окугандар Америкада жумуш таппай жүрөт көптөрүчү. Себеби алар типа акылдуу да докторантура окугандарчы. Дүйнөдө кыйын профессорлор менен билим алган. Бирок акылдуулар азыр кереги жок ужечи. Ошол үчүн докторантура окугандар жумуш таппай жүрөт. Бостондо көп бизнестер жабылып атат. Себеби биоинженерия окуган докторантуралар студенттер жумуш таппай жүрөт. Магистратурадан бүткөн балдар жумуш таппай атат. Айрыкча көп жумуш, бирок азыр бакалавр окугандар жумуш таппай атат. Себеби көптөрүндө бир гана диплом бар, бир гана билим бар да акыл бар. Бирок практика жок. Ошол үчүн азыр бир гана бааланган нерсе бул практика. Фирмалар сенен сурайт, сен эмне билесиң, көрсөтчү, далилдечи, сен ушуну акылдуу экениңдичи. Жөн эле акылдуу болгону себеби азыр өтө оңой. Ким ChatGPT колдонсо баары тең акылдуу болуп калды. Мурун акылдуу болуш үчүн мектепте жакшы окуш керек болчу. Жакшы окусаң анда жакшы университетке барасың. Жакшы университетке барсаң анда кыйын профессорлор менен сүйлөшүү билим болосуң. Бирок азыр ал уже кереги жок. Уже билим алганы, акыл алганы жөн эле ChatGPT колдон. Ошол Гарвардтагы профессорлор да эле акылдуу ChatGPTчи. Алардан акылдуураак. Ошо Гарвардтагы профессорлор деле ChatGPT колдонот. Ошол үчүн азыр акылдуу болгону өтө оңой болуп калды, өтө арзан болуп калды. Мына $20 ай сайын ChatGPT плюска subscribe кылгыла, подписка кылгыла. Аябай акылдуу болуп каласыңар. Азыр эмне баалуу бул реалдуу иш кылат. Ким көрсөтө алат? Ким видео ролик чыгара алат Instagramга? Ким аудитория топтоп алат? Ким бир нерсе түшүндүрүп бере алат? Мындай реалдуу нерселер бааланып калды. Азырчы. Ошол үчүн баарыңарды чакырам, реалдуу нерселерди кылгыла. Приложение кургула, веб-сайт кургула, Instagramда ролик чыгаргыла, же инвестиция кылгыла, бир нерсе кылыш керек уже, действие кылыш керек. Жөн эле китеп окуй бергенден пайдасы жок. Ким веб-сайт жасаганы үйрөнгүсү келсе, дүйнөдөгү жакшы веб-сайттардын бири болот силердечи. Биздин Vibe Coding курска силерди чакырам. Мен өзүм сабак берем. Сабактар ушу 5-күнү саат 7-де Нью-Йорк убактысы менен башталат. Болгону 2 жума, баасы да өтө жакшы. Баарыңарды чакырам. Силер анда жаратман болосуңар. Реалдуу теорияны үйрөнбөй, акылдуу жөнөп жүрөлү. Биз реалдуу проекттерди кылабыз. Өтө кызыктуу болот. Баарыңарды чакырам. Мен ушул акыркы курс болот. Эмки 4 айда мындай курс башка болбойт. Мен мындан кийин эс алам, жаңы бир нерселерди изилдейм да. Ошол үчүн ким Vibe Coding үйрөнгөм десе, ким AI менен сонун веб-сайт курам десе, бизге келгиле. Өтө сонун, өтө кызыктуу программа болот. Көрүшкөнчө.